Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, бир туугандар, баардыгыңыздарга тынчтык болсун. Кудайдын өзгөчө сүйүүсү менен салам айтам. Бүгүн дагы конокто Сыргак байке суроо жооп кызматында мындай дейт: Рут биринчи болуп Боозга барган. Ошентип экөө кийин баш кошкон эмеспи? Эмне сестралар браттарга биринчи барып сөз айтса болбойбу? Ооба, Кудай сөзүндө үйлөнүү суроосунда ар кандай моделдер бар, мындай айтканда модельдик же болбосо ар кандай көрүнүштөр. Мисалы үчүн адам атаны Кудай жаратканда ал сурабаса деле, ал уктап жатканда кабыргасында алып туруп аялап келип берип койду. Ошондой эле бул жерден дагы Буузга Рут өзү барды. Бул жерден ошо адамдардын кылган аракети бул биздин негизги окутуу эмес. Же болбосо именно мен дагы ошондой кылышым керек дегени билдирбейт. Үйлөнүү суроосунда, же болбосо сөз айтуу суроосунда биз Иса Машаякты туураганыбыз жакшы. Мисалы үчүн, кандай деп ойлойсуңар? Жыйынга Иса биринчи сөз айттыбы? Мен сени сүйөм деп адамдарга, же жыйын биринчи Исага сөз айттыбы? Мен сени менен жашайм деп. Албетте Кудай биринчи адам болуп келип, Иса болуп келип, жыйынга сунуш кылды. Сен менин баламдын кызы болгуң келеби деди да. Анан жыйын ишенетін адам айтты, макул, мен сени менен жашайм деп чечим чыгарды да. Демек, жыйын менен Машаяктын образы бул үй бүлөдө абдан ачык көрсөтөт, Кудайдын сөзүндө дагы. Ошол себептен үйлөнүү суроосунда дагы биз Исанын образын туураганыбыз, ошого окшошконубуз маанилүү. Демек, эркек бир тууган, ал кыз бир тууганга Иса Машаяк сыяктуу биринчи сүйүп, биринчи кадам таштаганы маанилүү. Ал эми экинчиден кыз бир тууган ал макул десе ооба дейт, жок десе жок дейт. Жыйын сыяктуу дагы жыйын ооба деди, макул деди. Ошондой эле ал да жыйын образын чагылдырат. Ошол себептен мен ойлойм, ошол суроодо дагы Иса Машаяктын образын чагылдырганыбыз маанилүү деп. Рахмат. Достор, көрүүчүлөр, бир туугандар, кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Кудай сиздер менен.